Барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү чыгарылышта биз сиздер менен комментарийлерди өзүңүздөр жазгандай жумуш издегендер автобус боюнча көбүңүздөр кайрылып, телефондор тынбай жатат. Ошол боюнча биз азыр Алмаз ага менен байланышып көрөлү. Кандай проблемалар болуп жатат, деги эле эмне кандай болуп жатканын билебиз азыр. Чалып көрөлүчү. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Алмаз ага кандайсыз? Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Аллага шүгүр, жакшы. Өзүң кандай? Шүгүр, жакшы, Кудай деп жүрөбүз экен. Алмаз ага биз мындай комментарийлер боюнча, комментарийде суроолор көбөйдү. Жумуш боюнча жана жумушка кирген инсандар болуп жатабы жана кандай проблемалар бар, ошолор жөнүндө сизден сурап бир чыгарып коеюнчу деп ой келип жатат. Жумуш боюнча не десек? Кечээ жөнөткөн балдар келишти. Эки баламды бүгүн апардым жумушка. Көрсөтүп өтпөй калды. Видеосун алдырсаң ыргытам, көрөсүң жанагы миграционный картаны өткөндө айтып кеттик го неме чайканада турганда. Улуу аты жөнү туура эмес жазылып атат. Көбүнүкүчө. Келди туура эле жаздырып берип атат дейт. Кээ бир адамдар ушинтип атына ошо улуусу туура келип калып атат. Ал миграционка жарасыз деп атат. Бизде эми государственный ишкана үчүн канча нерселер мындай өткөрө бербейт да. Өтө эле мындай противчивый. МФЦге барсаңар ошол жерде алып маштырат деп алар айтып атат. Билбейм эми ал кандай маштырат эми нече болуп калды, жетишпей калдык. Ошо. Демек фамилиясы, аты, уулулар аралашып кетип жатат, а? Ооба, алиги баланча уулууну бир жаздырсын, анын артына ошо өзүнүн атын жаздырыш керек да. Аны как орусчага туруп 3 катарлык жазып атат, ал туура келбей жатат да, миграционный картага. Ошону тууралап алиги мисалы Мухаммед уулу там баланча деп, ошо Мухаммед уулуну бир жаздырып коюш керек дагы. Артына өзүнүн атын тууралап, отчество пустой эле калтырып койсо болот. Ушундай болуп атат. Дагы бир айтып кеткен нерсе бар. ПДДны жакшыраак даярданышсын балдар. ПДД өтпөй калгандар болуп атат. Ошол жерде жанагындай неме берет, үйгүнөп берет, биринчи барып ПДДны өтөсүң, анан начальник отдел немелерди өтөсүң, эксплуатация, начальник колонны, алар эми кийин, то есть уровень менен кетет. Биринчи эле ПД кабыл алат да, эми водительди сынап көрөт, текшерип. Билбейби. Азыркы минип аткан автобустарыбыз жаңы өзүң билесиң, былтыркы жаңы келген автобустар. То есть көчөдөн первый встречный водительге доверие кылбайшат да, легин ишенич жок болуп атат да, жаңы машина үчүн. Ошого айтып кетем. Приложениеде ПДД 2021 ортосунда машина сүрөтү бар. Ошону обязательно көчүрүп телефонго хотя бы 3-4 күн даярданышсын. Ссылкасын туугандар описанияга калтырабыз. Ссылкасын кошуп койсок жакшы болот. Келген чоң аксакалдар келип атат, 50 жаштагы кишилер, 60 жаштагылар келип атат, 30 жаш балдар келип атат. Эми бардыгы эле мен шофёрмун, мен асмын, мен супермен деп атат да, эми ПДДны даярдангандан кийин десем, чоң эле кишилер мен 20 жыл стажым бар, 15 жыл стажым бар, мен Северде иштегем, Сибирде иштегем деп дедим. ПДД киргендер эле 3 вопростор эле түшүп кетип атышат, жооп бере албайчы. Ошого убактысын кетирбесең, андан көрө ошо Кыргызстандан даярданып келишсин. Не парагим ерте болсо ерте киши даярдансын. Алмаз ага, значит, демек Алмаз ага телефондон эле өткөрүп, телефондон эле даярданып келсе, ошол эле экзамендерди сдап аткылат, туурабы? Ошол эле экзамендер компьютердин версиясында. Компьютерден, Вопростор ошондой, ответ ошондой. Просто хотя бы мындай 1-2 күн көрүп койсо, көзүнө сим кылат, мындай уже уверенно жооп берет да. Кээбирлер келип баягындай компьютерди колдонбогондор бар экен, мышка менен даже кандай каерди басышты билбейт. Ошондой моменттер көп болуп атат да. Эми компьютер билбегендер ham болуп жатат да. Сен даже жанагы мышка менен эми кайсы вопросту жооп ответ бергенди билбей жатат. Мен түшүндүрүп атам, бизде бардыгында компьютер жок деп биринчиден. Анан эми жаш улгайып калгандар эми компьютер менен иши жок дедим. Эми хорошо дейт, мен өзүм көрсөтөм, мага жооп берсин деп. Өздөрү көрсөтөт, ошондой ham жооп бере албайчы. Жанагы 10 жыл айдаган, 15 жыл айдаган стажым бар дегендерчи, мен асмын, мен өткөрүп дегендер. Ошого даярданып алышсын деген да, ПДДны обязательно. Азыр ПДД катуу текшерип атат. Себеби авариялар көп болуп атат. Кайгалак жол көчтөн көнө. ПДДда эми экзамен тапшырып жаткан учурда канча ката болсо өткөзөт, канча ката болсо уже канчасы өтпөйт. Эмичи булар мындай гаидегидей эле мындай компьютер менен текшерет. Канча катасын айта албайм.
Бирок мен өзүм көргөнүмөн 5 вопростон 4 ошибка 3 ошибкада болот уже все давай жабарды болбойт депчи. Ушундай случайлар болуп калат, что ошондой неметпеш үчүн обязательно подготовка ПТД строго да. Ошону даярданыш. Демек экзаменден өтсө, буюрса мекендештерибиз даярданып келсе, ал жагынан дальше оңой эле уже экзаменден өтсө, Экзамен ошо экзамен өтсө, калганы автоматически болбой кете берет. Ясно. Анан жумушка орношкондор дагы болду, мындай канча киши? Болду. Жанагы өткөндө чайканада отурганда Кончика сүйлөдү эле го. Ошол уже бүгүндөн баштап приказ чыкты, азыр сага жиберем. Приказды көрөсүң. Зачислен болуп колонияга төшкүчүлөр менен ишке кирип, официально болуп стажировочный эмеси бүттү. Жакшы. Өз иште уже бир жумадан бери эле иштеп атат. Бир жумадан ашып калды. Просто приказ бүгүн келди да, бүгүн начальник болгочу. İşte açalım ballar. Spelkonda başında 12 bala girdi gelip var. Ооба. Ошо 12 тең бала işte da var böyle. Жакшы, мына урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр, уктуңуздар өзүңүздөр деле Алмаз ага чын жүрөктөн эле колдон келишинче жардам кылып жатат дейм. Албетте жардамыбыз тийип, мекендештер келип иш издеп. Ооба, мен жумуш убактысында телефон чалганда көчү албай калдым да чыгыс. Анан бирок өзүм адекте токтогондо кайра чалам. Чалып сурайм, эмне болду, эмне вопросуң бар деп. Анан чалганда албай калсам, туура түшүнүшсүн да, мен ролду жүргөндө телефонго жооп бере албайм. Ооба. Алмаз бой көтөрүп атат, же баягындай деп жаман ойлор келбесин, мен колума келишинче жардам берип атам. Албетте. Урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр, уктуңуздар, дагы суроолор дагы жаралса, бериңиздер. Эң биринчи эле бир гана Мосгортранска жумушка орношуу эмес, деги эле Россияга кирсеңиздер, миграционный картаңыздарды уулу дегендер особенно жакшы карап, эгерде туура эмес жазылган болсо, кайра эле ошол жерден мынаны оңдой бер десеңиздер, оңдой беришет сөзсүз түрдө. Ошону карап, оңдоп туура так кылып кириңиздер. Каталарын экранга чыгарганга аракет кылабыз. Ошо азыр видео жөнөтөм, сага чыгыс ошоларды неметпесем, мен ошо именно отделкалардан тартып, сага жөнөттүм, пример кылып. Өткөн эле көрсөттүм эле, анан түшүнбөй, жана билет алгандар, может, түшүнбөй калыштуу, сен дагы бир сыйра эскертип берсең ошону. Болду. Неме болуп калат да. Азыр жарайт. Ошол Алмаз ага сурайын деп чыккан кезибиз. Ишиңизге сизге дагы ийгилик. Дагыдан көптөгөн мекендештерибизге жардам берип жүрө бериңиз, иштериңизге ийгилик, үй бүлөңүз менен тынч болуңуз. Буюрса дагы көрүшөбүз. Майда. Алган деп балдар менен сүйлөшөбүз, келе беришсин, чала беришсин. Билгеним айтып турам, колдон келишинче жардам берем. Рахмат сизге дагы Алмаз ага. Көрүшкөнчө тынч болуңуз. Ассаламу алейкум. Урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр, уктуңуздар, баарыңыздар. Сиздер үчүн жумуш автобус боюнча, суроолор боюнча азыр видеону чыгарайын деп туура көрдүк. Комментарийга жазыңыздар, суроолоруңуздар болсо, албетте ар дайым биз кызматта болууга аракет кылабыз. Каналга катталып, лайк басып, видеону бөлүшкөнгө жардам бериңиздер. Баарыңыздарга ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.